Салам достор. Өлкөбүз Кыргызстан аябагандай кооз жана тарыхы бай экендиги талашсыз. Мына ушул өлкөбүз тууралуу кызыктуу фактылар Кыргызстаныбызды кыдырабыз деген китепте аябай жакшы чагылдырылган. Бүгүн мен сиздерди Талас облусуна чогуу саякат кылып келүүгө чакырам. Талас облусу тууралуу бүгүн мен сиздерге жакшынакай кылып окуп берем. Андан кийин ырчы Нэн эжекебиз сиздерди Бишкек тууралуу тааныштырат. Анда эмесе саякатыбызды баштайлы. Чогуу кеттик. Ата-энебиз менен Таласка барууну пландап койгон каникулубузга 5 күн калды. Бул биздин саякат тизмебиздеги акыркы дубан. Мен эч качан Таласта болгон эмесмин. Ошондуктан ал жака бараарыбызга абдан кубанып чаттым. Апа, мен картадан көрдүм. Талас Бишкектен алыс экен. Биз ал жака учак менен барабызбы? Андай болсо сонун болмок. Бирок азырынча ал жака учак каттабайт. Ошондуктан биз өзүбүздүн жеңил унаабыз менен эле барабыз. Ал жерге канча саат жол жүрүү керек? Мен болжолу менен 7 саатта жетебиз го деп ойлоп жатам. Ушунча узакпы? Ооба, биз Казакстан аркылуу барабыз. Жолдон токтоп, Киров суу сактагычын көрөбүз. Ошол жерде эс алып алсак болот. Биз дагы кайсы жерге барабыз? Манас Ордо комплексине барабыз. Ал эмне? Ал абдан кызыктуу жер. Ал жерде эмне бар? Биринчиден мавзолей бар. Ал Манастын күмбөзү. Музей жана скульптуралык ансамбль бар. Ал жерде көптөгөн сүрөттөр сакталган. Мен анын баарын көргүм келип атат. Абдан жакшы. Эгер силер даяр болсоңор, анда кеттик. Жол жүрүүбүз 7 сааттан ашык убакыт болгондуктан жолго бир аз көл азык алып алдык. Инем экөөбүздүн 3 сааттан кийин курсагыбыз ача баштайт. Биз эртең менен эрте чыкканда жерге жарык түшө эле. Мен терезени карап, чоң атам менен чоң энемдикине барган жолго түшкөнүбүздү көрдүм. Аларга бара жатабыз го деп ойлодум. Апа, ата, биз чоң энемдикине баратабызбы? Жок Эркинай, биз Таласка баратабыз. Чоң атаң менен чоң энеңдер жашаган Кара-Балтадан өтөбүз. Бишкек Ош трассасы менен жүрө беребиз. Оми, биз Оштон өтөбүзбү? Жок. Кара-Балтадан өткөндө Казакстан тарапка кетебиз. Ошентип Таласка жетебизби? Ооба, Казакстанга кирип, кайра Киров суу сактагычынан алыс эмес жерден чыгабыз. Киров суу сактагычына токтойбуз. Жол узак. Ошондуктан уктап алсаңар болот. Бирок инем экөөбүздүн уктагыбыз келген жок. Биз жол менен жаратылышка суктанып бараттык. Кээде жолдон чарчаганда токтоп, кол бутубузду чоюп, таза абадан кире дем алып жаттык. Түшкө чейин жүрдүк. Мына алдыда Киров суу сактагычы көрүндү. Биз унаадан чыгып, эки жагыбызды карадык. Бетиме суунун тамчылары тийип жатты. Кайсы бир жактан суу майда болуп чачырап жатты. Апа, ата, жүргүлө тетиги көпүрөгө барабыз. Ал жерде чоң фонтан бар экен, деп кыйкырдым. Эркинай, кое тур, чогуу баралы. Бул жерде балдардын жалгыз чуркашы абдан кооптуу. Анан бул көпүрө эмес, көтөрүмө, а бул фонтан эмес. Анда бул эмне? Бул көтөрүмөнү көрүп жатасыңбы? Ал суу сактагычтагы сууну кармап туруу үчүн курулган. Анда сууну кое бергенде сууну өлчөп турган жылдырмалары бар. Эми түшүнүктүү. Биз көтөрүмөгө чыксак болобу? Ооба, ага уруксат, бирок абдан этият болгула. Биз сууну жогорудан ылдый карап жаттык. Ал ушунчалык күчтүү эле. Коркунучтуу болуп сезилип кетип жатты. Суу сактагычтын жаратылышы эмес, адамдар жасаарын угуп алып, абдан таң калдым. Адамдар суу сактагычтарды курушат. Киров суу сактагычы 1965 жылдан баштап 1975 жылга чейин 10 жыл бою тынбай курулган. Адамдар жайкысын талаларды сугаруу үчүн сууну топтошот. Киров суу сактагычындагы суу Талас дарыясынан толтурулат. Суу сактагычтан кийин Бекжан инем экөөбүз ушунчалык чуркап, ойноп чарчагандыктан унаага түшөрүбүз менен тырп этпей уктаптырбыз.
таласка жеткенде гана ойгондук. Кийинки күнү биз Манас Ордо комплексине барууну пландадык. Алгач музей көрүүдөн баштадык. Музей чакан экен. Ичинде ар кандай кооз буюмдар бар эле. Инем экөөбүз ата-энебизге көп суроолорду берип жаттык. Бул жерде дагы Будданын айкели барбы? Жок болуш керек. Бирок Манас эпосуна байланыштуу сүрөттөр жана айкелдер бар. Бул Манас эпосунун музейи да. Мен Манастан бир-эки сап билем. Манас болуп тур, Манас атка конуп тур. Анан улансаң, болду, башка билбейм. 2 саптагы жаман эмес. 500 000 саптан 2 сап. Апа, кантип 500 000 сап болсун? Ооба балдарым, Манас 500 000 саптан турат. Башкача айтканда 5,5 миллион сап. Элестеткилечи. Манасты толук айтып берүү үчүн апталаган убакыт керек болот. Манас эпосы Манас баатырдын гана эрдиктерин айтпастан 1000 жыл мурда кыргыз эли кантип жашагандыгын, кыргызга кайсы элдер кошуна болгондугун, эмне жеп, эмне кийингенин айтып берет. Ошондуктан Манас эпосы жана анын семетей, сейтек бөлүмдөрү ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген. Анда дүйнө элдеринин баарынын көлөмдүү, байыркы, кызыктуу, атактуу оозеки чыгармалары бар. Укмушко? Ооба, бул чындыгында эле укмуш. Эң кызыктуусу бул оозеки чыгармачылык, башкача айтканда, манасчылар эч нерсе жазган эмес. Анда алар ушунча ырсаптарын кантип эстеп калышкан? Алар негизги сюжетин эстеп калышкан, ал эми ырсаптары өздөрү ойлоп чыгарышкан. Апа, бул кандай сонун? Ооба, сонун, бирок сенин 2 сабыңда сонун. Музей мага абдан жакты. Андан чыгып аллея менен бастык. Анын 2 четинде айкелдер бар экен. Тегжан сүйүнүп кетти. Апа, карачы, кандай кооз сүрөттөр? Балам, бул сүрөттөр эмес, бул айкелдер. Эмне айырмасы бар? Живопись боз кендирге, таарга май боёктор менен тартылат. Бул иллюзия. Ал эми айкел реалдуу мейкиндикте болот жана ар кандай материалдар менен жасалат. Ооба, чын эле. Анда бул айкелдерди карачы, алар абдан көп экен. Ооба, бул Манастын 40 чоросу. Таштан жасалган жоокерлер ар кандай абалда турушат. Кылычтарын кармаган жана кылычы жок дагы. Кимдир бирөө капалуу, кээ бири ойлуу, кээсинин көңүлү көтөрүңкү. Энем экөөбүз алардын турган турпатын жана кабак кашы менен көз карашын кайталап жаттык. Эң бийик айкел Манастык эле. Манас эң бийик постаментте турду, куштар учкан бийиктикте. Манас Ордону бир күндө кыдырып бүткөн жокпуз. Ошондуктан ал жака эртеси күнү да келдик. Биз Манас ата бакчасына сейилдеп, Манас күмбөзүнө барып, петроглифтерди, байыркы коргондорду, балбандарды көрөлү дегенбиз. Манас Ордо комплексинде биз бир күн кечке сейилдедик. Бекжан экөөбүз петроглифтерди көрдүк. Эсиңердеби, апам менен атам саймалуу таштын бетинде сүрөттөрдүн көчүрмөлөрүн алып келишкен. Таласта дагы петроглифтер бар экен. Андай көп эмес, бирок инем экөөбүз 4 ташты таптык. Биз байыркы коргондорду айланып, көңүл коюп карап чыктык. Ал эми балбалдар бул байыркы айкелчилердин бүтүн чулуу таштан ойлуп жасалган таш айкелдери. Кыргызстандагы саякатым учурунда билгендердин баарын досторума айтып береримди ойлонуп жаттым. Мен абдан көп нерсе билдим. Таласта жүрүп, Манас эпосу тууралуу көп нерсени үйрөнө алдым. Бул өзгөчө рифма менен поэма түрүндө манасчылар айткан элдин эрдиктери жана кыйынчылыктары жөнүндө окуя. Талас Дубанынын калкынын саны эң аз экенин дагы билип калдым. Ал жерде биздин сүйүктүү жазуучубуз Чыңгыз Айтматов туулган жана балалыгын өткөргөн. Ошондой эле Талас Манастын мекени болуп эсептелет. Айтылышы да окшош. Талас Манас.
Достор, аягында конкурс. Егер сіздер Талас облысы тууралуу дагы кызыктуу маалымат билген болсоңуздар, анда ушул маалыматты сүрөтүңүз менен соц тармактарга жүктөңүздөр. Кыргызстаныбызды кыдырабыз деген хэштег жанына коюңуздар. Анан эң мыктылар менин колтамган менен, автограф менен 10 китеп белекке алышат. Баарыңарга ийгилик. Китеп окугула, илимдүү болгула, билимдүү болгула, дүйнө кыдыргыла, Кыргызстанды өнүктүргүлө. Көрүшкөнчө.